Бүгүнкү күндө барыбыз билгендей, окуу жылы башталып атат. Эң көйгөйлүү маселелери азыркы учурда бул китеп маселеси турат. Мен дагы бир жолу айтып кетким келет. Биз баарыбыз билебиз, биздин урматтуу президентибиздин жарлыгы чыккан 2023-жылы 26-майында. Ал жерде айтылган баланы мектепке акысыз окууга укугу бар. Эч кандай мыйзамсыз акча чогултуулар мектептерде болбосун деп. Биз аны баарыбыз билебиз. Ошол негизинде мен биздин билим берүү системасында коллегаларыма дагы ошондой эле жалпысынан балыкчы шаарынын тургандарына айтып кетет элем. Мектептерде эч кандай мыйзамсыз акча чогултуулар болбойт. Ошондой эле китеп маселесине келсек, биз баарыбыз билебиз, билим берүү системасына азыркы учурда чоң реформанын алдында турабыз. 12 жылдык окутууга буюрса биз даярданып, жакын арада толук бүт мектептер өтөбүз. Ошонун негизинде азыркы учурда биздин министрлик тарабынан окутуу китептери даярдалып жатат. Ошол эле окутуу китептерин мазмуну Сингапур системасынан алынган, ошондой эле Кембридж системасынан да алынган. Буюрса 2027-2028 жылдары биздин балдарыбыз толук 100% менен камсыз болот жаңы китептер менен. 100%ка жетпесек дагы балдарды китеп менен камсыз кылганга биз аракет кылып атабыз. Ошол жерден министрлик тарабынан ошол китеп жетишсиздигин кандай чечүү жолдорунда берилген. Эң биринчи бул китеп жармакесин да уюштурганбыз балыкчы шаарыбызда. Ошол максаты китеп жармакесинде ата-энелер өзлөрүнүн китеби бар болсо же сатып алган китептерин кайра аларды саттырып өзүнө керектүү башка китептерин алса дагы же бири менен алмашабы, же демөөрчүлүк кылып ошол китептерди мектебине таштайбы, ошол максатында биз жармакесин Балыкчы шаарында уюштурганбыз. Жыйынтыгында бир 20% китептер менен ата-энелер бири менен алмашып же сатып алуулар болгон да. Туура толук маселени ал чечпейт. Ошол себептен министрлик тарабынан дагы жетишпеген китептер боюнча электрондук варианттарды да берилген. Ал сайтында да бар министрлигин, мугалимдер тарабынан да ата-энелерге да айтылган. Ошол китептерди биз министрлик электрондук сайтында тапсак болот. Толугу менен ал китептер жүктөлгөн. Ошондой эле бизде министрлик тарабынан колдонууга уруксат берилген окуу китептерин тизмеги да берилген. Биз ошол уруксат берилген китептер менен буюрса иш алып барып, биздин ата-энелерге ошол китептерди окуучу балдарыбызга таратканбыз. Туура кээ бир китептер жетишсиз, себеп балдар көп. Демографический да рост болуп атат бизде, адамдардын саны өсүүдө, тилекке каршы 100% баарына жетпейт китептер. Бирок ошол себеп менен мен дагы бир жолу кайталап атам, жетишсиз китептерди биз электрондук вариантта да колдонсок болот. Бул уруксат берилген. Ошол жерден да ата-энелерден суроо болушу мүмкүн. Электрондук китеп бул зыян. Мисалы, бул сотовый телефон менен отуруш керек бала, ушактан окуш керек, барында андай да шарт жок, анда кандай кылабыз деп. Ал шарттарды да биз карап атабыз. Ошол эле электронный варианттарда кээ бир берген тапшырмаларды кагаз түрүндө чыгарып, балдарга берип, А4 кагаздарга да чыгарып, ар кандай варианттарды азыркы учурда мугалимдер карап чыгып, балдарга болгон шарттарды түзүп бергенге аракет кылып атышат. Мен дагы бир жолу чакырат элем, урматтуу биздин ата-энелер түшүнүгү менен кабыл алып, баарыбызды колдоп, мына министрлик айтып атпайбы, 2027-28 жылы
буюрса китептер менен биз толук камсыз болобуз. Эми азыркы учурда баарын толук камсыз кылганга мүмкүнчүлүк жетпейт, себеп китептерге абдан чоң акча каражат жумшалат экен толук жаңыртканга. Бирок министрлик тарабынан чоң аракеттер жасалып атат. Мен ойлойм, биз баарыбыз түшүнүү менен кабыл алып, бири-бирибизди колдоп, окуу жылды буюрса жакшы баштап, ийгиликтүү жыйынтыктай алабыз деп ишеничтемин.